Номер таныгандар барбы? İçindegilер кетип калыптыр бардыгы. Ауылдағы ям өліп тұр да. О да өліп тұр. О, братам өтіп кетіп тұр да. Группаларға жөнөтүп коебуз эми, чыгып калаттыр. Не машина екен бұл? Toyota окшойт, Toyota'dan не? Бұл қаяқта екен, берақта ғой? О, нарқы біраз жабышып қалып тұр да. Что-то. Бағам ойдан көтер. Şu машина кетип калып тұр бардыгы. Нәжелер. Келді. Şu машина авария болуп тур Шамал-Сайда. Таныгандар болсо туугандарын айтып койгула. Бардыгы кетип калыптыр, ичинде эч ким калбаптыр. Кош бойлуу экениме карабай жолдошум жылаңач тапсабады деген келин боюнча маалымат берди милиция. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Сереп медиа маалымат агенттигине Жалал Абадка турмушка чыккан 1997-жылы туулган ККА кайрылып, жолдошу тарабынан сабалганын, милиция жолдошун кармабай жатканына байланыштуу коркуп жатканын билдирген. Турмушка чыкканыма 1,5 ай болду. Экинчи турмушум жолдошум экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүктөр буга чейин болуп келген. 8-августта туулган күнүм болгонуна байланыштуу соц тармакка сүрөт, видео жарыялагам. Ошондон уруш башталды. Мен үйүмө кетем деп кийим чогултуп баштагам. Сен кеткиң барбы деп сабап салды. Кийимдердин баары айрылды. Кошуналар милиция чакырышты. Алар келип жолдошумду кармабай коюшту. Азыр мен коркуп жатам. Качан алдыман чыгып өлтүрүп кетет деп сабалган учурда 7 жумалык кош бойлуу болчумун. Мени жылаңач кылып кошуналардын көзүнчө сабаган үчүн жооп бериш керек. Мага деле азыр оңой болуп жаткан жок. Ызаланып жатам деген келин. Редакция Жалал Абад ОИБтен окуя боюнча маалымат беришти. 8-август күнү Жалал Абад ШИИБке Жалал Абад облустук ооруканасынын дарыгеринен кабар түшкөн. Анда 8-август күнү саат 22:20 чамасында Жалал Абад шаарынын Живпром участкасынын тургуну жолдошу 2000-жылы туулган уулуму эч бир себепсиз уруп койгонун билдирген. Кесепетинен келин Жалал Абад облустук ооруканасына кайрылып, амбулатордук жардам алып чыккан. Аталган факты 8-август күнү Жалал Абад ШИИБтин маалыматтык электрондук каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Териштирүү учурунда окуя болгон жерге Жалал Абадтан ШИИБтин тергөө ыкчам тобу барган кезде келинчегин сабап салган жаран үйүндө жок экендигин аныкталган. Окуя боюнча жабырлануучу ошол түнү менен ойлонуп көрөйүн арыз жазуудан баш тарткан. Ал эми 9-август күнү саат 9:00 чамасында келин Жалал Абад ШИИБтин тергөө кызматына арыз жазган. Жазган арыздын негизинде денесинен алган жаракаттарын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ошондой эле күйөөсү тергөөгө камсыз кылынып, ал өз көрсөтмөсүндө төмөндөгүлөрдү билдирген. Аялы экөө уруша кетип, аялы колун тиштеп алгандыктан күйөөсү кол менен бетине чаап салганда муруну канап кеткен. Ошол мезгилде аялы кошуналарына айтып, мен сүрөт видеого тартып койгула деп суранып, тарттырып алып, бир тууган эжесине жиберген. Учурда териштирүү иштери уланууда дешти. Маалымат булагы Сереп медиа.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кызылкыяда адам өлтүрүүгө шектелген 22 жаштагы жигит кармалды. Кызылкыя шаарында адам өлтүрүүгө шектелген жигит кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИПтен кабарлашты. Маалыматка караганда, милицияга бүгүн 11 август күнү эртең менен шаардагы көчөлөрдүн биринде жашы болжол менен 45-50 курактагы эркек кишини сөгүү жаткандыгы жөнүндө кабар келип түшкөн. Тергөөтө окуя болгон жерге барып, ал Кызылкыя шаарынын 1978-жылы туулган ИИ экендиги аныкталган. Ал денесине учтуу зат сайылып каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө аракеттери башталган. Ага шектелип Кызылкыя шаарынын мурда соттолгон 22 жаштагы тургуну ТД кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө ишинин жүрүшүндө каза болгон ИИ менен кылмышка шектүү ТД арак ичип олтуруп, пикир келишпестиктен улам ИИге учтуу нерсе сайгандыгы, ал көп кан жоголгондугуна байланыштуу каза болгону тастыкталды. Учурда кылмыш боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Турмуш. Кызылкыяда кафеге адамдарды топтоп, башка дин боюнча сабак өтүп жүргөн адам кармалды. Кызылкыя шаарында жахабалардын күбөлөрү элге мыйзамсыз диний баяндарды өткөрүп жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИПтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Кызылкыя ШИИПтин кызматкерлери шаардагы кафелердин биринде бир жумада 2 жолу жахабанын күбөлөрү адамдарды топтоп, аларга баян окугандыгы боюнча ыкчам маалымат түшкөн. Анын негизинде 10 август күнү Кызылкыя ШИИПтин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын жана УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери аталган дарекке барып, жахабанын күбөлөрү мыйзамсыз диний багытка сабак өтүп жаткан 18 адамды аныктады. Аталган жерде 35 диний китеп, динге чакыруучу 400гө жакын баракчалар, 5 чакыруу визиткасы, 1 ноутбук, далил, буюм катары алынды. Кармалган адамдар боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп, алынган буюмдары тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда бул факт боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш.